кандай көчөт тигебиз, кандай кылып тигебиз деген суроолор болуп кетти. Моякта гидроциклон, ар жакта сетчатый фильтр, двойная очистка кетип атат биякта. 9 жыл мына ушул пленка чыдап берди. Мына быйыл буну реконструкция кылып, геомембран менен төшөйм деп атам. Анан кийин буну кеңейтем. Туурабы? О, биягы 25, биягы 27. 27. 10 сотук жерге канча пленка кетет билбейсиңби? Митсунованы мен 2-майда терип баштадым. Бир айдан ашат, мына дагы Кудайым буйрса дагы 3 машина чыгат. Эметинде цикл узак болот экен да? Ооба, узак болот. Бул өзүнүн потенциалы чоң мунуку. Силер канчадан сатып атат? 230-250 сатып атат. Митсунованыкы төмөндөбөйт. Бир уровеньде эле тура берет. Азыр деле клиенттердин баары чалып эле Митсунова жөнөтчү деп. Митсунова жөнөтчү. Бунун ичинде канча штук бар? 50. 50 штук бар экен, а. Мына кассета уже тамырдын ичинде. Тиги Россияга жөнөткөн клиенттер менен кеңештейм. Митсунова дешип атат да. Салам алейкум туугандар, дыйкандар. Бүгүн биз кайрадан Токмок шаарына келдик. Токмокто Кубанбай кентине келдик. Мына биз көптөн бери видео ролик тартпай калдык. Себеби дегенде сезон кычап, сезон быйыл түшүм мол болду, урожай. Ошого такыр бошой албай жүрдүк. Мына азыр бүгүн бизде суроолор көбөйүп кетти. Көчөт каяктан алабыз, каяка сатабыз, эмне кылабыз, кандай көчөт тигебиз, кандай кылып тигебиз деген суроолор болуп кетти. Ошон үчүн биз Кубанбай кентине дагы келдик. Себеби дегенде биз Кубанбай кен менен келип көчөт клубникаларын жеп, ошонун аразынан ошол сортторду тандаганбыз. Азыр ошол сорттордун бири Митсунова боюнча маалымат беребиз. Ошол сортту биз көптөргө сунуштап атабыз. Ушул сортту тиксеңер, экспорту жакшы болот деп. Себеби дегенде биринчи быйылкы жылдан быйыл биз ошол ар бир шаарга ошол көчөттү ошол Митсунова сортун жөнөтүп көрдүк. Ал жактан клиенттерден жакшы отзывдар болуп атты. Ошол көчөттүн даамы жакшы экен, ошого спрос болду. Ошон үчүн мына биз азыр ушул көчөттү сунуштап атабыз. Анан кээ биркилер жазып атат, булардын максаты жөн эле көчөт сатыш деп. Көчөт сатыш эмес биздин максат. Элдер ошол туура көчөт тиксин деген максатта тартып атабыз бул видеолорду. Себеби дегенде биз клубника жакшы, пайдасы жакшы деп маалымат берип койгонубуз менен орто жолдон тигил бул ар жактан тапкан көчөтүн сатып, анан кийин качествосы жок көчөт, даамы жок көчөт болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Жоопкерчилик биздин мойнубузда болуп калат. Ошон үчүн биз көчөттүн да өзүбүз уюштуруп берели деп чечтик. Кудай буйрса, мына көчөттөрдү Кубанбай кен менен бүгүн азыр аягына чейин көрсөңөр, ошол боюнча маалымат болот. Көчөттөрдү да алсаңар болот. Көчөт алыш үчүн биздин WhatsApp номерибиз ушуга жазсаңар, көчөт маселеси, пленка маселеси, капельный лента маселеси ушул биздин Жылдыз деген кыз жооп берет. Ошого жазып WhatsApp группаларга кайрылгыла. Кудай буйрса, ар бир областтагы биздин ошол клубникага кызыккан дыйкандар менен жолукканга да мүмкүнчүлүк издеп атабыз. Барып жолугуп, ошол жерден да толугураак маалымат беребиз. Кудай буйрса, эртең воскресенье күнү биринчи чүйдө жолугушуп дыйкандар менен ошо клубникага кызыгып аткан дыйкандар менен жолугушуп калабыз. Ошон үчүн биздин каналга катталып, дайыма биз менен болгула. Дыйкандар, туугандар, биз кайрадан Токмокко келдик, Кубанбайкеге. Себеби дегенде биринчи Кубанбайке роликти чыгаргандан кийин суроолор көбөйүп кетти. Биз аны үстүртөн тарттык эле, эми азыр көчөт отургузуу системасы, кайсы көчөткө токтолдуңар, кайсы сортко дешип дыйкандар көбүнчө суроолорду беришип атат. Анан азыр бул жерден биз туугандар Кубанбай кен менен кеңешип, ушу Кубанбай кен мага Митсунова деген сорту жакты. Буну Кубанбайке экспортко да чыгардык. Россияда орус клиенттерибиз менен да сүйлөштүк. Алар именно ушул сорту сурашып атат. Анан ошого жараша азыр биз Кубанбайке биринчи суроо сизге мына бир тартканыбызга канча күн болду? Бир 15 күндөй болуп калды. Ооба, андан ашты. 15 күндөй болуп калды. Сиз кармап сүйлөй бериңизчи, мен мындай эле катыраак сүйлөйм. 15 күндөн ашты го, ушул эмесин датасын жатып алып. Клубника Митсунова качан башталган? Митсунованы мен 2-майда терип баштадым. 2-майда? Ооба, эмне үчүн 2-майда терип баштадым? Мен агроволокно менен кышында жабам. Кышында сөзсүз жабылат, анан кийин жаз кар эрип калганда февралдын аягы болгон. Кар эрир менен эле күн жылып калганда эле мен агроволокнону ачып туруп, отодум, обработка кылып туруп кайра үстүн жаап койдум.
2 майда баштадыңыз. Бүгүн кайсы число? Бүгүн 3-бү 4-бү? 4-тү бүгүн. 4 4-июнь. 4-июнь. Цикл 1 ай болду. Bir aydan aşat mı? Dağı Kudayım buyursa dağı 3 maşine çıkat. Азыр мисалы, ошо сиз терип баштаганда биздин жана Викториядан простой сорт чыга элек болду. Al büttü. Ал бирок чыгып туруп эле бир 20 күнгө жетпей кайра бүтүп калды. Al 18'inde 16-18'i baştaldı. Hazır bütüp kaldı mı? 5-6 gün oldu bütkönüne. 5-6 күндө бүткөндө мына бүтүп биз уже сезонду жыйынтыктап, ошо сезон менен жүрүп жакшы бошой албай жүрдүк да. Ана мына бошогондо эле келдик сизге. Азыр сиз бүгүн терип атам Бектемир дегениңизден неметтин да, цикл узак болот экен да. Ооба, узак болот. Бул Bir ay. өзүнүн потенциалы чоң мунуку. Бул өзүнүн потенциалын полностью бермейинче бул токтобойт. Бул берет жакшы. 1 ay 10 gün железно терешет. 1 ай 10. Ооба. Анан кийин мына азыр өзүң да көрүп калдың, клубника бүт жак Виктория бүттү. Бүт ар бир дубанда жок клубника азыр, Жок, ооба, жок. Бир гана көлдө азыр бир аз башталып атат. Ошон үчүн мына азыр мына опытта булчу дыйкандарда мындай кызыккандар өздөрү түшүнүп атат. Ушул моментте мына тоон этегиндегилер, тоон ичиндеги коктулар эгерде сарайлардын, кашарлардын жанына да бир туннелин теплицадан коюп коюшса, азыр ошолор ташымак кылды. Сонун. Кымбат сатмак. Бизден да 2 эсе кымбат сатышмак. Азыр мына баягы күнү масса болуп баа түшүп кетти. Могу микрофонду мына. Микрофон кылып койчу, мен өзүм мындай эле берейин. Азыр баа түшүп кетти баягы күнү, сиз өзүңүз деле билесиз. Баа түшүп кетти, себеби дегенде жамгыр болду, 1-2 күн терилбей, клубникалар карай бышып кетти, майдаланып кетти арты ошондо биз жанагы переработкага 50 сом килограмм ошондой болуп калды. Эми простой сорттуку ошондой болуп аткан учурда силер канчадан сатып атасыңар? 230-250'den сатып аткан. 230-250'den ошол. Митсунова, Клери, Млерилер ошол Бардыгы эле. Клериге бир аз спрос түштү. Эмне үчүн Клери бул ранний да сорт. Клери башталганда башка сорттор жок. Клери жакшы кетет. Анан кийин башка сорттор башталганда Клериге спрос бир аз түштү. Төмөндөйт. Митсунованыкы төмөндөбөйт. Бир уровеньде эле тура берет. Мына азыр деле клиенттердин баары чалып эле Митсунова жөнөтчү деп. Митсунова жөнөтчү деп. Жок, ошол туугандар, дыйкандар. Биз анализ кылып, Россияга жөнөтүп, анан кийин ушул сортко токтоп атабыз да. Кубан байке менен кеңештим, тиги Россияга жөнөткөн клиенттер менен кеңештим. Митсунова дешип атат да. Эми Клери дагы Кубан байке жакшы сорт. Жакшы сорт, жаман сорт жок. Клери да жакшы. Бирок Кубан байке биз как сатып жүргөн адам катары көбүрөөк өндүрүп алсак сатып алабызбы, сата албай калабызбы, ошо коркунуч бар да. Эмне үчүн эле Казакстан Клерини көп тигишти. Казактар Клерини көп тигишти. Өзбекстан, Россияда өздөрүндө Клери көп. Митсунова пока бизде эч кимде жок. Бизде гана, башкаларда эч кимде жок. Башкаларда жок. Мен бир досум дагы альба өстүрөт. Аны дагы көрдүм. Анан ошол Митсунованы тиксе адашпайбызбы деп атам да. Себеби дегенде биз моментип роликтерди тартып, элди эми ушул жумуш менен камсыз болсун, Россиядан келип дыйканчылык кылды деле акча табат деген ошондой бир мааниде видеолор чыгарып атканбыз да. Элди мындай жумуш менен алектенсин депчи. Анан кийин келип эле баарысы давай анда тигейли деп калганда биз ошону реклама кылып коёбу эле. Эми мындай көчөт алар айтып атты, көчөт сурап баштады. Кайсын тиксек деп элдерге кайрадан маалымат керек болуп калды. Бул дополнительно эми биз мындай көчөт десе көчөт бул бизнеске айландырып берди деген эмес. Бизде себеби дегенде биз реклама кылсак, тияктан ташыган, бияктан ташыгандар ар кандай көчөттү сатып берет экен дагы, сатканы кайра биздин мойнубузга. Ошол клубника өндүрүлгөн клубника кайра биздин мойнубузга илинип калат экен да. Силер алабыз дебедиңер беле депчи. Ошон үчүн биз азыр ошону уюштуруп атабыз. Андай боло турган болсо, биз айткан сортту тиккиле экспортун жоопкерчилиги мойнубузга алайлы деп атабыз да. Себеби дегенде сурашып атпайбы ушул сортту. Ооба. Ушул мен башка сорт тиксе, мен гарантия бере албайм. Токтоп калышы мүмкүн. Бектемир, мына өзүң да Виктория менен иштебедиңби? Виктория бардыгы экспортко кетти, туурабы? Анан кийин мына Митсунова сорт бул Викториядан жогору турат. Жогору турат. Мына Россияга Виктория жагып атат. Бирок жетиши, сапаты бир аз кичине ылдыйраак. Митсунова жакшы. Үйдө турат. Биринчи барып капельныйды көрсөтүп бериңчи. Кандай башталат,
ооба. Не кылат. Себеби ушул боюнча жаман суроолор көп болуп кетти. Ушул жерде кызык болуп атат дыйкандаргачы. Бирок азырынча менин сунушум мындай да, бассейн курбай эле коюшсун. Азыр биртке эле бардыгы бир аз жерге эле тигишет да. Емкость эле бочка болду. 5 тонналык жетет. 10 соток жерге 5 тонналык бочка жетет. 10 соток жерге 5 тонналык бачок жетет, да? Ооба. А сиздики могу бассейниңиз канча куб суу батат? 1000 куб. 1000 куб суу батат, да? Ооба. Канча гектарга карашты? 1000 куб бул 10 гектарды 10 гектар бир сугарып коебуз. Сизде арыктан эле суу келет экен, бул жерге куят экен. Ооба. Ушул жерде моторчик менен станцияга. Бул отстойник. Бул БСР эмнеге? Майда кумдары, топурактары ылдый түшөт. Ылдый түшүп бир аз тунат суу. Тунгандан кийин мына забор кылабыз. Насос забор кылат, анан фильтрден өткөзөт, фильтр бар. Фильтр двойной очистки, сетчатый фильтр турат, анан кийин гидроциклон турат. Анан кийин ошондон ары кетти поливке. Суу таза болбосо, капиллярлар, капельный лентаныкы бүтөлүп калат. Чоподо, кургап калганда ал цементке кармап калат. Комайга мындай. Бул отстойник сыяктуу экен, да? Ооба. Азыр Водосборник, отстойник. Азыр бизде дыйкандар 10 гектарга эсеп расчет алышпаган. Азыр 10 сотук, 30 сотук, 50 сотукка чейин. Кээбиркилери жанагы бачок койсокпу дешип атат, кээбиркилери эмне кылабыз деп атат. Эгер мисалы 10 сотукка деле чаканыраак өзүнө ылайыктуу бассейн болсо болот туурабы? Болот. Болот, эгерде территория лайык болсо ошого. Эгерде бош орун болсо, бассейн бул тозулуш керек, мал кирип кетпесин, киши кулап кетпесин ичине. Мындай. Кээбиркилери мындай болот. Жакшы жазаш керек да. Кээбиркилери бачокты каяктан табабыз, кандай бачок ошо? Жок, бачок бар. Мына менин емкостьте азыр үйүн жанында көргөзөм бачоктор. Мен Бишкекте бир фирма бар, Бифтор деген. Жакшы емкосттарды алар чыгарып баштаган. Мен ошолордон 3 жылдан бери алып атам. Бул жерден да биздин биякта местныйлар, инилерибиз огородторуна тигип атат. Ошо 5 тонналык, 3 тонналык емкосттарды сатып алышкан. Ооба, пластиковый. Жакшынакай, жеңил, бир киши, 2 киши эле жылдырып коет. Эмне үчүн бул бачок жакшы, ичине таза суу да. Таза сууну толтурушат, таза суу менен фильтр жок эле сугарышат. Фильтрге бул расходто, бул фильтр кымбат, турецкий фильтр. Турциядан алып келген. Азырынча фильтр көп акча коротушпай эле коюшсун. Коротпосун. Мындай эле таза суу менен эле емкостька толтуруп, анан кийин ошол жерден фильтр жок эле сугарышсын. Мына туугандар, могу бассейн экен, бассейнден тиги жакта моторлор турат экен, а? Ооба. Ошол жерден мотор, забор, суу кетип атат. 7 гектар жерге бөлүнөт экен да, суучу. Ооба. Анан кийин ким кызыгып, мисалы 1 гектар, же 2 гектар, же 3 гектар, же 10 гектарга пландай турган болсо, анда ошондой жагандай капельный система койгон фирмаларга кайрылса, бул моторчиктери менен барысы менен коюп беришет, туурабы? Телефондорун берем, сага сен эмеге жазып койсоң болот. Ылдый жагына жанагы эмеге, описаниягачы. Анан жанагындай 10 сотук кылгандарга алар өздөрү эле кичинекей моторчик менен тартып, Ооба, 1,5 киловатт розеткадан эле сугара беришет. сугара беришет. Сугарат. Эгер бассейн кылып алган болсо, бассейнге моторчиктер кытат. Ооба, эмнеге биз емкость кылып атабыз, эмнеге мен БСР кылдым? Бизге грунтовый вода өтө терең. А кээки региондор бар, мына мисалы Нижний зона бар, 10 метр жерден суу чыгат. Артезиан суу. Бул эгерде ким тигемдесе, эгерде артезиан суу жакын болсо, анда ошол жака эле артезиандан эле забор болот. Бирок тарттырып, толтуруп алып өзүнүн емкостьтарын. Бирок баары емкостька толтуруш керек. Емкостька толтурганда бир аз суу жылыйт. 1-2 күн турса жылыйт. Эң оптимальный, жакшы температура сугарганга бул +20, +18, +20. Жерден сууну тарттырып алып, бачокко куюп, жылытып, бир температурага алып келип. Ооба. Анан суугаш керек. Сразу суугарганга болбойт. Жок, болот. Эми эгерде жерден сордуруп алганда +8 болсо, бир аз стресс болот. Ооба. Жакшы. Мындай барып, анан кийин эмелер, скважиналарды аракет кылышсын. Скважиналар бүт ар бир айыл өкмөткө бизге скважиналар керек. Скважиналар, мына электрический линиялар, могу насосторду иштеткенге жакшы эмелер керек. Мощный линиялар. Эмне үчүн мен башында алып келип 30 киловатттык насос койгом. 30 киловатттык насос биздин линияга не предусмотрен экен. Анан кийин мен 18 киловаттыкты койдум. Ошол эми мына электриктерге да жумуш көп. Дыйкандарга шарт түзүш үчүн электриктер дагы жакшы өзүнүн эмесин түзүп, жакшы жанагы
мощный шарттарды эме насостор иштеш үчүн шарт түзүш керек. Анан кийин эгерде грунтовый суулар жакын болсо ар бир жерден скважина ачышсын. Мен түрктөр менен башында иштегенде түрктөр түшүндүргөн. Турцияда мындай экен да, ар бир поляга өкмөт скважина коюп берген экен. Алар баш оорубайт экен, каяктан эмне сугарам. Скважинага барып туруп өзүнүн эмесин эмететкен, трубасы кошулат экен, болду, ошонун полясына кетет экен суу. Скважиналар керек, жакшы линиялар керек электрический. Азыр Кубан байкенин айтканы боюнча өкмөт ушундай чоң поляларга шарт кылып бергин деп атат да. Шарт кылып берсе жакшы болот эле. Мисалы, скважиналарды казып, суу чыгарып, ошол жерге электр линиясын тартып берип, дыйкандарга шарт кылып берсе, элдин баарысы мондай капельный жаңы система менен иштей турган болсо, урожай жогору болмок, түшүм качественный болмок, экспортко сонун болуп кетмек да. Кубан байке ошондой ойду айтып атат. Эми Кудай буйруса ага да жетербиз. Эми акырындык менен жетебиз, барды. Мисалы, ушу өкмөттөр даже өзүнүн жерин полный ошол системага алып келбесе да акырынан баштай берсе. Акырынан айыл өкмөттө мисалы мынау бир проект кылып, жок дегенде мынау мисалы мына могу жерде биздики 90 гектар бүт элдики да, 90 гектар жер, ушу жер ушундай жер болсо 90 гектарга ылайыктап БСРди, бассейнди, анан кийин эмени электричествону подвод кылып, анан кийин сууну бул бассейнди толтурганга же скважинаданбы, же аккан сууданбы эмеден ошону ойлонуп, ошондой шарт түзүшсө жүрүс мындай казы. Анан кийин айтып атпаймынбы, скважина, электрический сети баарын. Чоңураак проект кылган мондай моторчтер коюлат экен. Мына эми. Мына бул фильтровальный станция. Фильтр ар жагына мотор турат экен. Моякта гидроциклон, ар жакта сетчатый фильтр, двойной очистка кетип атат биякта суу. Ар жакта насосу иштеп атат. Бияктан келет экен да? Ооба, жок, насос ар жакта. Ар жакка кирип тартсаң болот. Мына мо пленка, тепличный пленка. Анда мен баштап атканда геомембрана жок болчу. Казакстанда да, Россияда да, Кыргызстанда жок болчу. Анан кийин ойлонуп атып, мына двойной слой тепличный эле пленка 120 микрондук. Ушуну төшөдүм, мына 7 жылдан ашты. Мына 2013 кылдым буну. 9 жыл экен да. 9 жыл мына ушу пленка чыдап берди. Мына быйыл буну реконструкция кылып, геомембрана менен төшөйм деп атам. Анан кийин буну кенейтем, 2 эсе чоң кылам. По-моему, наркыз ичип аткан окшойт. Могу жабык окшойт, а? Жок, бул кайра ачык. Бул ачык, азыр тияка кетип атат. Бул жабык. Бул главный эме экен да, магистраль. Ооба, ушу магистраль 75-чи трубалар турат пластиковый. Бир сугарганда канча гектар жериңиз сразу сугарылды? 2 гектар жерде бир сугарганда сразу сугарам. Бул азыр клери деп аттыңыз беле? Ооба, клери. Бүтүп калды бул, а? Бул бүттү. Жүрүңүз биздин өзүбүздүн. Бир аз бар. Майдарак болуп. Уже майдалары калды. Азыр буну жабырактарын баарын кезебиз. Отоп, тазалап, жабырагын кесип, анан кийин эмки жылкыга даярданабыз. Могу. 1 гектар да? 1,5. Бул бияк 80 сотка. Ушу жер 80 сотка жер. Могу. Бугор канча? Бугор эми 60 бугор 70 65 70ке жакын. Эми ар кандай 65тен 75ке чейин ойной берет. Бугор образователь бар менде. Бугор образователь бар. Булардын
аралыгы 25ке, 25-ке 27. баягы 27. Ооба, бул Пленка пленка даяр, эме перфорациясы, тешиктери даяр болуп келген. 25. Туурабы? Ооба, баягы 25, баягы 27. 27. Ушундай болот да. Бунун аралыгын мен Ортодон 2 лента кеткен бу жерден. Капельный лента. Комайга мен мындай. Жокко. Мынакей. Комайга ушуну мен мындай кылып эсептегем да. Мындан мууга чейин 1.20 деп эсептеген. Муну 70, биягы 50. Жок, бу жерден бу бугордун ортосунан аркы бугордун ортосуна чейин 1.30. 1.30, да? Ооба. Ошондо тигини где-то 75 боло турган болсо, бул жагы 55-60 болуп каткан да. Ооба, ошондой болот. 1.30 болот. Моундан мууга чейин, а? 55-60 мо проход. Проходду бирок кичирейтсе болот да. Болот, бирок баары бир эгерде өздөрү огородторуна кылса, мындай ичке кылып койсо өздөрү басып, акырын аккуратно басып, аккуратно теришет. Көп киши келгенде тергенде тебеленип калат экен, көп мөмөлөр мындай жатып калат да тияка. Көп тебеленип. Ошон үчүн алысыраак эле кылган. Эми ар бир өзүнүн шартына ылайыктайт. Эгерде техникасы болсо, ортосуна культиватор жүргүзгөнгө, анда кенен эле кылсын, чоң трактор кирип ортосуна отоп кетет. Азыр эгер 10 сотукка кыла турган болсок, Омайке. Ушул жеринин башына эле бассейн же бир бачок коюп. Ооба. Бачоктон эле сразу труба кетет да, туурабы? Ооба, труба мына эң биринчи емкость. Емкостька насос. Насос емкостьтан сууну алып туруп эле капельный ленталарга чургатат. Азыр 10 сотук жерге канча пленка кетет билбейсизби? 10 соток жерге Гектарына канча кетет сиздин расчетуңуз боюнча? 7 километрдин 6,5-дан 7 километрге чейин. Ошондо 700 метр. 700 метр пленка кетет. 10 сотукка. Ооба. Ошондо 6,5, 650, 700 метрдей кетет. 650, 700 средний алайлычы, 700 метр. Эгерде проходду ичке кылса, анда 700 метрдей кетет. Эгерде меникинде кенен болсо 650, 630 да кетип калат. Биз азыр чоң гектарына эмес, биз 10 сотук огородуна кылышат да көбүнчө. Ооба. 10 сотукка 700 метр кетсе, метри 30-35 болуп канча? Сомбу. Биякта сатылышы Бишкектен сатып атат дейт, 40 сом дейт. Бирок Россиядан заказ мына эмени так 10 000 сом 500кө бөлгөндө 10 000 сомго айланып атпайбы? 10 000 рубльга азыр мен эсептеп коем. 12 000 сом, биздин сомго которгондо азыр. 12 000 сом бөлөбүз 500 метрге 24 сом. 24 сомго айланат. Анан кийин жолу дагы бар. Анан НДС, Нутриес бар. Эми 30 сомго барат метри. 30-32 сомго барат. 700 метрди көйтөм 30 сомго. 21 000 сом болот экен. Ооба, пленкасы 21 000 сом болот. Капельный лентасы 3 сом 70 тыйынбы, Бишкекте бар. Иранскийлер жакшынакай, сапаты жакшы. 4 сомдон деп эле эсептейли, 1400 метр болот ошондо, туурабы? Ооба, 1400 метр, анан эмени капельный лентаны сөзсүз 10 сантиметр шак менен колдонсун. Ар бир тешиги 10 сантиметр сайын. Ошондо ар бир пленканын астына 2ден лента кетет, ошондо 1400 метр болот экен. 1400-тү эми 4 сомдон эле эсептейли, 5600 болот экен. Ооба. Плюс пленка 21 000 болгон. Ошондо 10 сотук жерге пленка менен лентага где-то 26 000 сом расход болуп атат. 26 000 сом анан. Грубо эсептеп атабыз. Анан кийин тиккени бар рабочийлер. Быйыл тигилген жылы 3 жолу отолот. 3 жолу. Кышка кетердин алдында да жакшылап отоп туруп, обработка кылып туруп, үстүн агроволокно менен жаап коюшат. Ошондо Комайге пленка, капельный лента, анан бул жагы бачок сачогу менен где-то 10 сотук жерге менин расчетумда 40 000 сом расход кетет. Емкость 30-32 000 сом турат Бишкекте. Завод. Мен телефонун берем, жазып коесуң. Ошондо ошо заводко чалышат. 60 000 сом расход кылса, 10 сотук жерди жаап, бачок сачогу менен коюп атат. Инвентарий менен, пленкасы, пленка, капельный лента, емкость. Ошондой расход болот. Гектар боло турган болсо, значит 600 000. 600-700 000. Жок, емкость кымбатыраак кетет да. Гектарына 5 тонналык бочка жетпейт да. Бир аз кыйналып калышат, эгерде 5 тонналык бочка менен да иштесе болот. Бирок ылдам суусун толтуруп сугарып, кайра толтуруп, кайра сугарып. Комайге мындай да.
бөлөт да 5 он 1 соток- гектарды 5 эмеге бөлөт 10 метр. 20 сотоктан. 10 соток жерге кылган адам бул Э. карапайым дыйкан да. Аха. Аларга 60 миң расход менен 10 соток жерге кылып алат экен. Аха. А гектарлап кылгандар значит акчасы бар. Алар чыдайт да жанагы бачогуна. Көп деле эмес, бир аз кымбатыраак кетет, көп деле эмес. Бир коюп коет, ал көп жылга чыдайт. Жок, эми мындайда бүт расход кылса дагы пайдасы жакшы. Пайдасы жакшы. Ооба. Дыйкандарга түшүнүктүү болду окшойт. Мына мондай бугор кылат экенсиңер өзүңөр элечи. Капельный лентаны тартып, могу сугарганы деле эми биздикилер ушул нерсени көп сурашып атат да, түшүнүк жок болот. Бирок аракет кылсаңар оңой эле экен мына. Жо, эми капельный лента сатылган жердин телефонун жазасың, ошол жерден балдар түшүндүрүп берет. Кандай буну орнотуш керек, кандай колдонуш керек, анан кийин жана 10 сотка жерби, 20 сотка жерби түшүндүрүп беришет. Канча лента кетет, бүт санап беришет. Бишкекте өзүнчө иштеген балдар бар, фирма. Билем аны. Жакшы Кубанбек, анда туугандар, мына ушул биз Мицунова деген сортту мына көрүп атасыңар. Ушуну мына бергени уже 1 айдан ашып кетти, Кубанбек? Ооба. Азыр деле терилип атат дегенге сүйүнүп келдим. Ан Кубанбек өзү да көчөт өстүрүп баштады уже. Бизге ошол жанагы бизде клубниканын кичине мондай клубника менен иш кылса болот дегенден кийин элдин баасы көчөт сүрөп изденип баштады да. Анан жоопкерчилик биздин мойнубузда болуп калды Кубанбек. Мисалы бул көчөт кандай көчөт тигет, бул нерсени биз өзүбүз ойлонбодук эле, пландабадык эле. Бирок барып көчөт менен да алектеңге туура келди. Анан эми ушундай элдер алданып калбасын деп сизге кайрылып, Кубанбекке кайсы көчөт жакшы болот? Тиги башка эксперттер менен да сүйлөшүп көрдүм. Бирок мага могу Мицунова жагып атат да. Баарысын айтып атам, ушу көчөттү тигейин депчи. Ушуну тиксеңер адашпайсыңар деп ойлоп атам. Кудай буйрса, анан кийин тиксе дагы Кубанбекке мен айтып атам. Ар бир регионго 10 гектардан ашык тигишибиз керек да. Объем чыккыдай болот. Азырынча башы. Бирок 10 гектардан да көп тегилиш керек. Эми мындайда российский рынокко бүт Кыргызстандын клубникасы, ягодасы, ежевика, малина, Тапташ керек. клубника сатылыш керек. Сатылып, эң сапаттуу алардыкына караганда арзан, ошондо биздики өтүп турат. Ооба. Аларга арзан болгону менен биз кымбат эле сатылат бизге, биз үчүн. Ооба, бизге нормально. Ошондой туугандар, анда жүрүңүз неме жана көчөт эң маточник. Анан кийин эмени дагы Бектемир бир нерсени айтып кетейин. Мына тиккенден баштап ошо мына качан тигилди, ошондон баштап көчөт жакшы каралыш керек. Эмки жылдын эмесин көрүш керек да. Камын көрүш керек. Мына тиккенден баштап жакшы уход, анан азотту тиккен жылы берилет. Терилип аткан жылы бир аз бериш керек, жазында эле, эрте жаз. Ошондо сапаты жакшы болот. Кальцийди 1 жыл эрте бере баштайт, нитрат кальций. Эми мына Кубанбек менен да кеңешип, сүйлөшүп биз ушул эмне удобрение бериш керек, кайсы убакта бериш керек, ошол боюнча да биз бир методичка жагандай. Ооба. Ошол эме брошюра, методичка. Анан кийин мына Мицунованы эгерде могу грядага тигилгенде сапаты жакшы, кымбат сатылат. Анан кийин мына жерге жөн эле тигилгенде жөөк тартып эле майдараак болуп калат, баасы арзан болот. Мына бунун өзүнүн тонкий грани бар. Строго пленкага тигиш керек, грядага тигиш керек, анан кийин жана питаниясын убагы менен жакшылап берсе, бул жакшы сапаттуу болуп кымбат өтөт. А эгерде жана эмеге качышса, жеңил эле жерге тигип жөөктөрдү тартып эле, анан кийин мындай сугарганда мындай эле сууну чуркатып сугарса, эмне үчүн адресный доставка болбойт да. Мо капельный полив, адресная доставка удобрений болуп атат. А тигиники эмете албайт, анан кийин сапаты башкача болуп калат. Баарысы жакшы караш керек экен. Карабай эле анан кийин түшүм болбой атат, баа түшүп кетти деген болбойт. Өзүң качественный караса, мына Кубанбекке ушул поляны карап качественный чыгарган үчүн 230-250 сом менен могу клубникасы сатып бүтүптүр. Биздикилер 50 сом менен бүттү жөнөкөйлөр. Простой сорттор 50 сом менен бүтүп атат. Гир болду, мына быйыл жаанчыл болду. Жаанчыл болду. Бул жерде мына жамгыр жааса дагы клубникалай болот. Таза. Жамгыр токтогондон кийин эле тере берсең болот да мындай. Жаан токтогондон кийин эгерде шамалданып баштаса, шамал жел жүрүп баштаса, 2 сааттан терип баштайбыз кайра эле биз. Могу ачык жерге тигилген мына жөөктөр тартып алай, ал 1 күнгө түшөт. Качан кургайт, анан ал бышып кетет, сапаты начар болот. Баасы арзан болот. Эмелери көп. Андан көрө акырын чыгынып эле 5 сотка, 10 соткадан башташсын, үйрөнөт, анан кийин гектарлап өтөт. Жүрүңүз эми көчөт көрөйүн. Кубанбек рассадниги уш экен да? Ооба. Бул көчөттөрдүн баарысы бүт баардыгы Мицунова.
Кассетный. Кассетный миценово торфко тигип атабыз. Торфтун үстүнө бир аз кумду эметтик, эмне үчүн дегенде бияга ачык да жаан жаганда торф өзү болсо торфту жаан катуу тийгенде торфту чачыратып салат. А үстүн 2 мм кумду үстүнө жаап коебуз, ошондо кум чачырабайт да. Бул жерге Тине кассеталар даярдалган. канча көчөт батат? Ушу жерге так 230 миң көчөт батат. Ушунун ичине ар жакка дагы бирөөнү жазайын деп атам азыр. Мына туугандар, дыйкандар. Көчөт уже даярдалып башталыптыр. 1 айдын ичинде дайын болот, Ооба. Эрте тигиш керек. Мына КСД сортторду эрте тигилсе, Эрте тигилип күзгө чейин жетилтип коюш керек. күзгө чейин жакшылап жалбырактары өсүп, тамыры өссө, эмдиги жылы урожай жакшы болот. Кеч тигилип калса, урожайы да аз болуп калат. Мына көчөттүн баасы сразу айтып коелу 20 сомдо. Мына Кубан байке өзүнөн деле келсеңер ошол баа, биз деле ошол баа. Ошону бир чогуу комплексин уюштуруп атабыз. Бул жерде азыр канча көчөт тиктиңиз? Могунун ичи толгондо 230 миң батат. Бул жерде азыр 150 миңдей көчөт, 170 бар. Бар уже. Бар. Могу эмне дедиңиз? Туман образователь. Азыр мен могуну эметем, иштетем, анан кийин ошону көрөсүң кандай иштейт. Чачырайбы? Чачырайт, туман. Сонун кем көчөттөр уже отургузуп койгон турбайсызбы? Ооба. Бир айдын ичинде дайын болуп каттымы алар уже? Ооба. Кудай буйрса. Мына тууганда. Ушул жерден келип эле алып кете берсеңер деле болот. Сон. Буну кассетадан мындай суурганда тамыр менен чыгат. Ооба, тамыры менен чыгып туруп эле, торфун күбөй туруп эле иштеген. Ошо бойдон эле тигип коюшсуң. Даяр, даяр. Курабайт эмнеге? Тамыры эч нерсе болбойт, жакшынакай торфтун ичинде өзүп атпайбы? Мунду кандай данектен чыгарасыңарбы же? Жок, усиктерден жана муруттарынан. Усиктерден алып келип туруп эле бул жерге отургузат, анан кийин судан берип, муну чоңойтот экен да. Уже сиз тиги жакта иш бүтүп электе бул жакта иш башталыптыр. Ооба, ооба. Мына туугандар. Мондай кассета экен. Көрсөтүп коелучу. Бунун ичинде канча штук бар? 50. 50 штук бар экен, мына. Туугандар. Мына кассета уже тамырдын ичинде. Жагандай Бөлбөй эле бирдене суруп алып тип коюп. Ооба, бирден эле тигип кете бересиң. Азыр мен буну иштетейин, иштетип көрүңүз. Удобрение көчөттү өстүп. Жок, удобрение кошулбайт. Эки обработка керек. Бир жолу инсектицид менен керек. Бир жолу клешке каршы керек, акарицид менен. Анан тигердин алдында фунгицид бир чачабыз, чачып туруп, анан барып туруп тигилет. Бизде уже Комбайке көчөткө заказдар бар. Жакшы. Ошо эрте тиккендер утат. Уже жерим даярдап койдум, мындай качан депчи. Азыр жерлерин даярдашсын, емкасын даярдасын, сууну каяктан алат. Насосун эметсин, анан кийин пленка алышсын, капельный лента алышсын, болду. Ошону орното беришсин, көчөт мына 1-3 жумадайын уже ала беришсе болот. Пленка көчөт коюйын эме. Лента боюнча дагы бир ролик кылабыз. Кайсы жерде кандай Мен телефондорун берем, сен жака жазып кой. Бишкекте сатылып атат азыр. Кенен эле. Ошол жерден барып, чтобы биздин атыбыздан барганда кичине арзаныраак кыла турган кылып сүйлөшүп. Аңчы эле алар мага дайыма скидка кылышат. Мен чоң объем алам да жылда. Ошондой. Азыр биздики бул башталышы дальше мындан да чоң объем болушу мүмкүн депчи. Мынакей насос. Рассадникке кеткен насос. Кичинекей эле 1,5 киловаттык насос розеткадан иштейт. Мына могу бочкадан 3 тонналык бочка бул. Бишкекте сатылат. Бифтор деген компания. Ушу бачок канча турат? Ушуну мен 28 миң сомго 3 жылбы 4 жыл мурун алгам. 5 тонналык 30 миңди 32 миң сом турат. Бирок азыр билем, телефондорун берем. Балким кымбаттады балким. Кымбатташы мүмкүн. Могу азыр стереолордо кымбаттатпайбы? Бирок былтыр 30 миң сомго алгам. Эмени пищевой пластиктен кымбат. Пищевой пластик эми ичкенге сууга колдонсо. Бул поливтерге колдонсо мындай эле обычный пластиктен алышса 30 миң сом. 10 соттук жерге туура келеби? Келет, жетет да. Жетет. Бирок бир аз кичине чуркап калышат. Бул тез эле бүтөт да. Анан кайра бир толтурат, анан 10 соток 6 тонна 10 сотокко жетет. 6 тонна суу. Анда мындай кылыш керек экен. Бир суугарганга 6 тонна жакшы жетет. Жок, мына. Бул 3 тонна да. Жарымын 5 соттугун бир суугар,
5 сотығын бір суғаш керек екен. ооба ошондой бөлсө болот. Тергенде деле баарысын бир тербейт да. 5 сотығын бір күн тербейт, 5 сотығын бір күн тербейт. Винтилдерди коюп, крандарды коюп болот. Стартовый крандар жаңа. Ооба. Мына мындай трактор бар. Японский. Грядообразователь бар. Грядообразователь жанагы эмелерди, бугорлорду жасаганга. О. Шнековый. Буларды эгерде бирөө Бектемир жазайым десе, ошо мына кол менен жазабайбыз. Буну машинага салып эле эмеге буске апарса болот региондорго. Буну мына быйыл колдонгон жокпуз да, ошон үчүн мына былтырдан бери турат. Мон. Аржан. Бугор агрозатель да? Ушул. Бирак атарсаң, неме? Көрсүн. Мына туугандар, 10 гектарлап кылам дегендерге мына грядообразователь бар экен. Бул пленкасын жаап, болмайт. Пленкасын жаап, лентасын тартып, Ооба. и бугор жасап берет, да? Ооба. Мен Россиянын Шнековый. немелери Өзүм жасаткан буну. аты Японский дискалайт экен да? японский фрезаны ушу грядообразовательге жасадык. Реконструкция кылып. Сурагандар көп болот. Бизге бар бу деп. Бар. Бар экен мына 10 мекеде. Шнековый да бар, турецкий да бар тигине. Мындай бугор жасап берет, бирок пленкасын жаппайт. Кол менен жапса болот. Сразу пленкамен ошо. Бул пленкасы артты тине ар жакта турат. Пленканы жаап кетет ал. Хорошо, мамеке. Сонтон муну элдер издеп атпайбы? Ооба. Издешип атат. Эми жакшы маалымат болду. Бул буске саласың, барып туруп Булардын тартпа. услугасына да отдельно. Сразу маалымат берип коеюн. Мына бул 5 тонналык. Мына бул 5 тонналык бачок экен. Ушуну 30 000 сомго алгам былтыр. Быйыл билбейм канча баа. Баасы канча, бирок телефонун берем, чалып сурабагыла канчадан. Болду мамеке. Жакшандар. Биз эми өзүбүздүн ролигибизди тартайлы. Клубниканда бар. Бир испания кылайлы өзүбүз. Жанагы эметели, келип эметкениңди. Поля кел эмени. Ошол. Агроволокно көрсөк ошо жөнүндө айтып кетсеңизчи бир аз. Агроволокно Бишкекте сатат. Свобода. Түшүндүрүп берип коелучу, ушуну аябай көп сурашат. Эмне болду деп. Мына му агроволокно. Ушу менен кышында клубниканын үстүн агроволокно менен жабабыз. Баасы кандай? Баасы рулону 12 000 сомбу, 13 000 сомбу, ошонун тегереги. Майнисин айтып коюңузчу. Агроволокно мына эрте жазында үшүк жүрө турган болсо агроволокно менен жабылып турса клубника үшүбөйт. -10га чейин көтөрөт. Анан кийин кышында жөн эле үстүнө жаап туруп эле бир аз кум менен же топурак менен ырытып коюш керек, шамал учуруп кетпесин да. Анан кийин кышында дагы агроволокно менен жабылып турса клубника жакшы кыштайт. Стресс болбойт, эмки жылы урожай жакшы берет. Бир рулонда канча метр? 300 метр, анан кийин 320. Ширина 320, узундугу 300 метр. 320 болсо как раз эки грядканы жапканга жетет экен. Ооба, жок, бул жерге мен 6 метрликтерди колдонуп атам. 6-30, анан кийин алар 100 метрден болчу, мен бирок 20 метрлик да меники могу эмелерчи, ошо 20 метрден кестим. Ошонолорду жаап коем. Мына. Буну срок годности канча? Канча жапса? 3 жылга жетет. Чогултуп коюп кайра жапса. Ооба, 3 жылга иштеп берет, аккуратно колдонсо. Болмайге. Оо. Дыйкандар үчүн өзүбүздүн. Бир сөз айтып коюң. Эми баягыда да айтпадымбы, иштеш керек. План түзүп туруп эле иштеш керек. Азыр чоң шанс бар. Кудай Бизде буйрса. кыргызстандыктарга. Эмне үчүн дегенде Россиянын рыногу чоң. Анан кийин могу ягодный нишаны ошол жака биз өзүбүздүн мындай бекем позицияны кармаганга эме шартыбыз бар. Сиз көп жылдан бери иштетип жүргөн адам катары, Комбайке. Бизде биздин видеороликтерди көрүп, дыйканчылык кылайын дедим эле, клубника кылайын дедим, кызыгып атам, көрүп атам видеоңорду.
кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, күйүп кетпейбизби дегендер болуп атат да. Сиз 10 жылдан бери кылган адам катары мындан чынында пайда таап иш кылып кетсе болобу? Болот. Уверен эле кыла берсе болот. Уверен кыла беришсин, коркпой эле кыла беришсин. Бирок өзүнүн тартиби бар. Ошо бүт убагы менен кылса, өзүнүн агротехникасын баарын туура кылышса, утат. Анан кийин убагында кылбаса, анан кийин өзүнүн технология боюнча эмне кылыш керек жазабаса, Эми Кубанбай мен ишенип атам. Ошол биздин видео роликтерди көрүп, ушуну кылам деп аракет кылган адам, значит кызыккан адам. Кызыккан адам изденет, табат, туура кылат деп мен да ишенем. Туура. Анан кийин мен баягыда да айтып кетпедимби? Көптөн баштабасын. 5-10 соткадан баштасын. Опытын жакшы бекемдесин, анан кийин көбүрөөк тигип поляларга чыгып кетишет. Азыр огородторунан баштасын. Кудай буйрса. Жакшы, Кубанбайге рахмат ушунча бизге убактыңызды бөлүп, сонун маалымат болду. Кудай буйрса биздин подписчиктер катталла мындан да көп маалыматтар болот. Азыр Кубанбайге клубника сезон бүтүп баратат. Кудай буйрса ежевиканы тартабыз, малинаны тартабыз. Ежевика да башталат. Анан деги эле ушул ягода боюнча эмне маалыматтар болсо баарысын бергенге аракет кылабыз. Анан мына Кубанбайге да айтып атат. Азыр Кыргызстанда Кыргызстанда клубника калбай калды. А сизде азыраак болот деги октябрда Конуш деген айыл бар. Белогорка деген айыл бар. Ал Коктун ичинде. Тоодо. Эми быш баштады, алардын клубникасы кымбаттады. Азыр бардык жерде клубника кымбат. Ошон үчүн сиз азыр айтып аткан идея да мага жагып атат да. Туура. Анан кийин мына бара-бара мына буну өнүктүрүп атпайбызбы? Бара-бара ягода көп болот. Бизге жумушчулар жетпей, жумушчуларды биз дагы чет мамлекеттен, башка элден алып келишибиз керек. Ошолорго шарт түзүшүбүз керек. Анан кийин мына заморозканы туралашыбыз керек. Заморозка, сушка, сублимационный сушка, мына мисалы сушеный продукция Европа экспорт, замороженный продукция Юго-Восточный Азияга экспорт, Россияга экспорт. Европага пюресин деле экспорт кылса болот. Бүт ошон. Анан Кубанбайга азыр айтып атат. Мына азыр клубника калбай калган учурда кеминде могу биздин сайларда, тоо тараптагы айылдарга ушул сортторду эккенде азыр мисалы баасы кайра дагы жазындагыдай, эрте жастагыдай көтөрүлмөк деп атат. Андан да кымбат болот. Качественный товар чыкса, сонун кымбат болмок да. Мына ушу кезде азыр мына Россиянын өзүнүн клубникасы баштала элек, биздики бүтүп калды. Жок. Продукция жок нарынки. Ошон үчүн кымбат, өтө кымбат. Гөлгө, нарынга, нарын, ар бир дубанга, коктуларга, тоолордо мына эгерде бирөө мал багып атса, сарайлары бар. Жанына туннельный теплица кылып коюшсун. Эмне үчүн тоого туннельный теплица керек? Жан улдам жайыт, мөндүр да уруп кетиш мүмкүн. Ошондон сактаныш үчүн туннельный теплица керек. Үй бүлөсү мал менен иштеп туруп, акырын келип, клубниканы терип туруп, фура кирип барса аяка өткөрсө. Азыр июньдун 5-тери да. Ушул убакта мисалы гөлдө, нарында, биздин могу чүйдүн деле кемин, ошол кичине салкыныраак жерлерге азыр быша турган болсо, сонун баа болмок чынында. Азыр клубника таппай клиенттер ызчуу болуп ызылдашып күндө чалат. Мен жок дегенден тажабадым, алар жөнөтпегенден тажабат да. Ошондой болуп атат. Мына ошон үчүн чоң возможностьтор бар биз үчүн. Иштешибиз керек. Иштеп, биригип, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге маалымат менен бөлүшүп, баарыбыз бир эме менен жүрүшүбүз керек. Рахмат Кубанбай. Жакшы. Убактыңызды бөлгөнүзгө. Болду.